Болду. Бизде арак сатат экенсиз да. Тиги аракка кошулбай калабы? Лицензия дегенде 500 сом менен эле алат. Түндүк менен деле алып коет деген сөзү карандай жалган. Эмне үчүн арак сатат деп ойлойсуз? Муну алгандан кийин жолдо ичет. Анан ошонун эсебинен гаилерге шабашка. Ассаламу алейкум. Биз Оштон жолго чыктык. Бул жагы Жалал Абад, Бишкек, андан нары Көл, Нарынга чейин айланып, ахирет сапарын кылабыз. Пайдалуу нерсени силерге алып көрсөтүүгө аракет кылабыз. Бисмилла дегенде, сапарга чыкканда билесиздер, шариятыбыз белгилеген эрежелер бар. Дуасы бар. Мисалы машинага отурганда Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқрин ва инна иля роббина ламунқалибун деп отурулат. Аллах таала айыптардан таза, унааны баш идирген. Эгер бул баш бербесе, колубуздан эч нерсе келбейт, баарыбыз Аллахка кайтабыз. Жолго чыкканда жолдон алдын жолдош танда дейт. 3 адам жолго чыгышыбыз керек. Шариатка дал келдирип. Жалгыз чыккан дагы эгерде зарылчылык болбосо жакшы эмес. 2 адам эмес, 3 адам болгон жакшы. Анткени пайгамбар бир атчан шайтан деген. Жалгыз жүргөндө адам шайтан аркылуу ойлорду салат. Жакшы эле шариатты дал билгендер эле музыка коюп өзүнөн кетип же жолдон бирөөлөргө зына башка нерсеге кирип кеткендер ам бар да. Жолдогу сойку мошенниктер бар го. Жалгыз жүргөн, фура айдаган же жалгыз жүргөндөрдү азгырат. Дүйнө жүзүндөгү таксилер окшош. Мисалы аэропортто иштеген таксилер өзүнчө бир рекет, дагы мамлекетибиз тартипке түшүп калды, кыйла басаңдады, бирок дагы деле бар. Келген туристтерди, билбеген адамдарды алдап акчасын алганга аракет кылат. Мисалы бир жерге барганда аэропорттон бир сенаны айтып, жеткенде бир сенаны айтат. Мондай алыска каттаган, Ош Бишкек каттагандардыкы дагы кээде жолдо мына секин жүрөм деп катуу жүрүп, табай жолго чыгып, айрыкча мисалы Бишкекте көп таксилер туристтер ташыйт. Керек болсо фирманын гидтерине дагы бербеген учурлар бар. Биз бул жерге доля төлөйбүз, андай мындай депчи. Мен сөзүм курук эмес. Адамдар комментарийда да далилдешет. Ал Ош Бишкек каттайбы же башка жакка каттайбы же шаар ичи каттайбы? Мамлекет тарабынан лицензия алыныш керек десе, чычалап лицензия бербей койсом эмне болот? Байкуш таксисттер деген ой бар. Ооба, байкуш таксисттер көп. Тапкан аз, анын астына бензин кымбат, запчасттар кымбат. Бирок ошол эле маалда таксистердин арасында туристтерди какшаткан же алсыз бир адамдарды, карапайым элди какшаткандар дагы толтура. Ошого бул тартип үчүн лицензияны алган болбосо, алдап кетип калган болсо эле оңой табыла турган деңгээлде анын кармап тура турган данныйлар болуш керек. Машинанын номери менен эле качан ишке кирген, качан келет, каякта жашайт. Бул болуп турганы жакшы нерсе, бул тартип. Болгону кымбат кылбаш керек. Мисалы 500 сом деп атканы менен бир лицензияны алыш үчүн нарак берагын эсептегенде 5000 сом акча кетет. Ал кандай болот? Сөзсүз машинаңда страховка болуш керек, техосмотрдон өтүш керек, бир жерге киргенде ишке кирген болуш керек. Ар документтер бүтүрүп атып, көп акча кетет. Мындай бус, мисалы Азмолаканын өзүнө дагы битта сурап коебуз. Бир лицензия алыш үчүн 5000 сом акча кетет. Азын өзүнө сурап койлу да. Ажака бир маселе да. Баягы лицензия алтасыз. Бир лицензия 500 сом деп жазылган менен кайда бир 5000 сом акча кетет да, чынын айтканда. Маршрутка канча дедиңиз? 8000 турат. 8000. Ичинде 12-13 нерседен өтүп кетиш керек. Мисалы кайсы нерседен өтөт? Мисалы биринчи доктурдан өтөсүң. Медсправка. Ого кетет бир топ. Андан кийин техосмотр. Техосмотр кетет. Андан кийин адамдарга. Асага страховкасын аласың. Налогтан патент аласың. Карыз жок, анан патент аласың. Камалбаганы. Ондай справка. Кыскасы 8000 акча кетет. 7-8 мың маршруткалар кетет. Маршруткалар. Жеңил машина канча кетишин билбейм. Мен кылгам бирок меники. Анан акырында ошончо бир кап документти көтөрүп барганда анан ГАИ 500 сом менен берет. Ошол аты 500 сом аталып калган да. 500 сом эми РСК банкка төлөп келесиң. Төгүп келесиң, ошо ГАИнин төлөмү 500. Мисалы жаңылыктардан алып тиркеп чыгасың. Жаңылыктарга чыгып атканы, мисалы депутаттарга отчет берип атканы. Жок, 500 сом эле пул да туурабы? Бирок азыр таксистерге почти ошого жакындап атат азырчы. Лицензия дегенде 500 сом менен эле алат. Түндүк менен деле алып коет деген сөзү карандай жалган да. Кып-кызыл жалган. Анткени такси болуш үчүн эле 5000 сом акча кетет. Жанагы азыркы атап өткөндөй эле страховкасы бар, патент аласың. Бул обязательный нерселер да. Ушуну мен баарын топ-топ туруп эле уялбай эле 2000 сом менен бүтө турган кылса болот. 2000 сом төлөйсүң бир жерден. Балким ошол медсправканы өтүп келип туруп эле калганын автоматически бир жерден сомдон бүтө турган кылса жакшы эле. Азыр таксистердин чыркыраган жагы дагы мондай маршрутка үчүн 8000 сом акча кетет. Мен деле маршрутка айдайм да, 8000 сом.
жолго чыкканда жол бетинде моундай дүкөндөргө кирип бисмилла дегенде суу бир нерсени аласың. Бирок алайын эле десең, могул жакта магазиндерде арак сатат. Неге сатат десе, айдоочулар токтоп алат да, же пассажирлар алабы, же мынау чоң трассага чыккан жолго мындай дүкөндөр көп да, эмне үчүн арак сатат деп ойлойсуң. Муну алгандан кийин жолдо ичишет. Анан ошонун эсебинен гаилерге шабашка. Баягы видеого тарткандары аз эле чыгат, бирок жөн коюп койгондор да толтурулат. Бир адамдын жаңы закон боюнча правасын жокко чыгарып, кымбат 50 миңге чейин штраф, андан кийин камап коюу да закон болгонуна жараша жол бетинде арак саткан дүкөндөргө дагы тыюу салыш керек. Биз жаш чектөө менен сатабыз дейт. Жаш чектөө мененби, чектөөсүз биздин эл 80% мусулман элбиз да. Биздин муну ичсе арам экендигини бүткүл эл айтат. Элдин талабы менен эле муну саттырбаш керек. Толук саттырган күч жетпесе, эч болбосо жол боюнда саттырбаш керек. Сата турган болсо, бир кычыктан издеп, уже арак үчүн өлүп калган, алкаш болуп кеткен адамдар издеп таба турган деңгээлде кылыш керек. Жол катары эле келатып эле насия жаздырып кете турган деңгээлде бул менимче биздин канчалаган аварияларга себеп боло турган нерсе. Бул жак мисалы суу алайын десең, арак сатат экен, эми арак сатпаганын карайт эми мисалчы. Силер дагы арак сатат экенсиңер, а? Мына эмне мына? Пиво эмне? Пиво аракка кошулбай калабы, а? Пиво деле алкоголь да, бул арам да. Мына свай сатат экенсиңер. 55 Жеке суроо да, мына сигарет, нас, арак сатпай иштесе канча деңгээлде убутка болуп калат? Же совсем дүкөн актабай калабы өзүн? Ошону бир жетекчиликке айтсаңар, өзүңөр мусулмансыңар, айрыкча жолдун боюнда да. Азыр мен мисалы 3-чү дүкөнгө кирдим да, арагы жок жерден суу алып кетейин десем, силерде эми ушундай экен, эми арга жок. Көргөнүңүздөрдөй, могу дүкөнгө киресиңби? Мындай таза соода кылган адам жок жол катарында. Анан базардын ичинде бар эмичи. Жалаң продукт саткан магазиндер бар. Мен жерде акчасына кызыгабы, башка кылабы? Жол бою арак саткан, нас саткан, нас деле шарият өкүмүндө арам. Сигарет саткан ушундай магазиндер. Не дейсиң? Арманын кимге айтасың? Биз молдолор ушинтип айтып эле коебуз. Эч кандай укук бербеди, алар тыя турган. Бирок болгону Алла Таала күч кубат берген экен, кой деп корккон адамдарга эскертебиз. Эскертилген адамдар калат. Биз айткан нерселердин бардыгы сиз дамыласыз го, шариятка кандай тиешеси бар деп түшүнбөй калгандар да болушу мүмкүн. Эми көпчүлүк бизде ошого түшүнүктүү кылып жыйынтыктайын. Шариятка байланышкан жери бул элге зулум болуп аткан жери. Бири-бирин алдап, мисалы аткаруу дагы лицензия бергендер башкалар, мен атын атабай эле коюн, атасаң дагы бир бале да. Алдап биз 500 сомго лицензия берип атабыз деп өкмөттү, президентти алдап атат. Бирок чын-чынын алып келгенде 5000 сом менен алат. Майда чүдүнө. Маршрутка канча жылдан бери төлөй берип үйрөнүп калган. 8000 азыркы аксакалдын сөзүн карасаңыз, эгерде сүйлөсөк ар бир маршрутканын ээси муну далилдейт. 8000 сом, 7000 сом акча кетет. Бир жылдык лицензия алыш үчүнчү. Ал лицензия кандай? Сен жүргүнчү ташыганга уруксат деген лицензия. Эгер ал лицензияның срогу өтүп эле калган болбосо, анда гаилер тосуп алып акчаңы алат да. Жүргүнчүлөрүң түшүрүп калбайт. Эптүү акчаңы алат, штрафын салат. Онун эсебинен бул бир тарабынан зулум. Экинчи тарабынан лицензия албай, буга чейин таксилер албай келди го. Албай койгон болсо кандай болот эле? Эми бечара таксилерге тийишпей эле койсо болот эле деген. Таксилер дагы рекетчилик кылып, алдамчылык кылып, ошондой бир шылуундар толтура. Биз окуяны айтсак, бул жерде минут аз жетпей калат.